Кызыл Ай коому медициналык жардам көрсөтүп жатат. 2019 жылдын 14 февралында жаңы медициналык диагностикалык жабдууларды Кадамжай жана Лейлек райондорунун үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун көз дарыгерлеринин каналарына официалдуу тапшыруу аземи болуп өткөн. Бул демилге Кыргызстандын Кызыл Ай коому жана Швейцария Кызыл Крест коомунун колдоосу менен биргеликте Кыргызстандын түштүк областтарынын аярлуу коомчулуктарында офтальмологиялык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жергиликтүүлүгүн жакшыртуу долбоорунун алкагында болгон. Белгилей кетсек, алынган шелевая лампа жана автор эфкарометр жабдуулары көздүн көрүүсүн, койгон диагноздун сапатын жогорулатат. Ошондой эле баштапкы көрүнүүгө кеткен убакытты үнөмдөйт. Мындан сырткары ушул сыяктуу медициналык жабдууларды Ош жана Жалал Абад областтарынын ооруканаларына да тапшырылган. 3 областка берилүүчү жабдуулардын жалпы баасы 8 миллион сомду түзөт. Бул иш-чара 2016 жылдан бери калктын көз ооруларынын тармагында квалификациялуу медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу жолуна багытталып келет. Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коому бул коомдук бирикме өлкөнүн ичинде өзүнүн беренелери жана улуттук мыйзамдарына таянып, гуманитардык чөйрөсүндө өлкөгө тынчтык жана согуш убагында табигый кырсыктарда саламаттык сактоо мекемелерин түзүүдө, ыктыярдуу кан тапшырууда, улгайгандарга, майыптарга, жетим балдарга кам көрүүдө, кургак учук жана башка гуманитардык иш-чараларга жардам берет.